Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Кубан Чороев. Бүгүн биз кыргыз элинин санжырасы тарыхы жөнүндө сөз кылабыз. Бул рубрика тарых сабактары деп аталат. Өзүңүздөр билгендей, мен 2020-жылы ушу байыркы доордогу кыргыздардын генетикалык тарыхы деген китепти бастырып чыгарган болчумун. Ушул китептин автору өзүм болом. Анан бул китепте көп жылдан берки ошо кыргыздардын генетикасын жана тарыхынын санжырасын изилдөөнүн негизинде жазган болчумун. Анан ушул китепте бир аз Төлөк Төрөкан уулунун Кыргыз эл санжырасы деген китептин анализ кылып, ушул кыргыздын ДНКсын жана башка маалыматтарды салыштырып, ошонун анализинин негизинде жазылган болчу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бул кыргыз деген этноним, кыргыз деген сөз кайдан келип чыккан жана бул кыргыз этнонимине канча кылым, канча доор өттү деген суроо ар бир кыргыздын оюнда болсо керек да. Эми ушул мен изилдөөлөрүм негизинде эмнелерди бүгүнкү күндө айта алам да. Негизинен кыргыз деген сөз 40 огуз деген же болбосо 40 өгүз деген сөздүн туюмунан турат деген вариант, версия. Бул туура версия деп эсептейм. Эмне үчүн? Биздин генетикалык тарыхтын негизинен карасак, кыргыздардын ата теги мындан бир 5000 жыл мурун, 5-5,5 миң жыл мурун ушул Борбордук Азияда, тагыраак айтсак, ошо азыркы Сырдария жана Аму дарыянын боюнда жашаганы бул Төлөк Төрөкан аксакалдын Кыргыз эл санжырасы китебинде дагы так жазылган жана мен ошонун негизинде бул китепте өзүм анализ кылып, ошо генетикалык, палеогенетикалык анализ кылганда чындыгында Кыргыз эл санжырасы, ушул санжыра туура чыгып жатат да. Эмне дегенде, ушул территорияда кыргыздар эң биринчилерден болуп, биздин ата тектерибиз өгүз малын, мисалы уй малын дейбизби, же бодо мал деп айтабыз. Айтор өгүздү биринчилерден болуп багып, колго багып үйрөткөн мезгил болот да. Мына ошол кылымдарда мындан ошо 5,5 миң, 5 миң жыл мурун кыргыздардын ата тектери ушул өгүздү колго үйрөтүп, ушул айыл чарбага колдонууга үйрөтөт да. Эмне дегенде, маселен, биздин тоолордогу, Кыргызстандын тоолорундагы петроглифтерге көңүл бурган болсоңуздар, ошол петроглифтерде өгүздөрдүн сүрөттөрү байма-бай чегилген. Ошолордун арасында адам баласы дагы ошол өгүз менен кош айдаганы, айыл чарбага колдонгону дагы кеңири чегилип турат. Мына ошол замандардын мындайча айтканда маданияты, ошо сүрөт
тартуу маданиятында дагы бул таштарда, петроглифтерде чагылдырылып калтырылган. Ошондуктан кыргыздардын ата тектерин, биздин ата тектерди башка элдер чыгыштан болобу, батыштанбы, түндүктөнбү, түштүгүнөн болобу, башка элдер биздин ата тектерди өгүз баккан элдер деп атаганда. Эми ошол өгүз деген сөз маселен өгүз деген сөз мисалы ошол эле түштүктөгү элдер, батыштагы элдер де Иран тилдеринде жана байыркы грек тилдеринде, грек тилинде бул Таурус деп аталат да. Өгүз бул Таурус деп аталат. Ал эми Иран тилдеринде бул Тур деп аталат. Ошонун негизинде ошол биздин ата-бабаларды Тур деп, Туран деген сөз дагы мына ошодон келип чыккан. Демек Тур деген европалык, индоевропалык тилде дагы бул Тур деп аталат. Тур деген ушул уй малынын дейикпи, бодо малдын мындай ата теги болот деп айтсак болот. Турлар, жапайы турлар, ошол жапайы турлар ошо биздин замандын 17-кылымына чейин Европанын токойлорунда жашап жүргөн ошо бодо малдын түрлөрүнө кирген. Азыркы мындай уйларды, ошо азыркы күндөгү уйларды ошол турлардын мындай насили деп ушул генетика менен алектенген адистер айтып жүрүшөт да. Мына ошол турларды биздин ата тектер биринчилерден болуп баккан. Ал эми биздин өзүбүздүн накта тилибизде, кыргыздын тилинде тур бул өгүз деп аталган да. Ошондуктан биздин ата тектер өзүбүздү мындай башка элдер айткан сөздөн өзүбүзгө аталыш келип чыккан да, өгүздөр деген. 40 өгүз деген сөздөн ошол кыргыз деген ат келип чыгып атат. Эми өгүз деген сөз ал маалда деле өгүздөр деген Библияда, ошо Тоорада да китептеринде дагы сакталып калган. Ал жөнүндө мен ушул китепте еврейлердин, ашкенази еврейлердин келип чыгышы жөнүндө жазган жеримде окусаңыздар болот бул китептен. Ушул ашкеназ деген сөз бул байыркы Сириянын ошол тилинде сириялыктардын, ошол Ассирия деп айтабыз же Вавилон деп айтабыз, ошол маалда аларда ушу ашкузай деп айтат да, скус деп айтат. То есть өгүз деген сөз бул скус деп, кийин грек тилине скус деп жазылып, андан кийин латиницага же кириллицага жазганда скус деген сөз, ашкузай деген, скус деген сөз скиф деп орусча жазылып калган. Демек скиф деген дагы сөз негизги тамырында, оңгусунда өгүз деген сөздү билдирет. Демек скифтер дегенде биз өгүздөр дегенди таанысак болот да, маселен. Мындан тышкары дагы кандай? Иран тилинде тур, грек тилинде таурус, индоевропа тилдеринде дагы тур деп, тор деп аталган жазуулар бар. Демек негизги уңгу бул өгүз деген сөзгө ушу 40 өгүз, кыргыз деген сөздүн негизги уңгусу
бул өгүз. Мындан тышкары бизде айтып жүрөбүз түп атабыз түрк деп. Түрк деген сөздүн уңгусу дагы бул өгүздүн баягы көп сандагы белгиси да түрк деген сөз дагы негизги уңгусу ошо семантикалык мааниси өгүз дегенди билдирет. Ошондуктан биз санжыраларыбызда түп атабыз түрк деп атап келебиз. Бул өгүз да. Мына ушунун негизинде биз айтсак болот, кыргыз деген сөз бул өгүз деген сөздүн негизинде турат. Ошондо палеогенетикалык материалдарды анализ кылганда дагы биздин мисалы Төлөк Төрөкан уулунун кыргыз эл санжырасында дагы ушу кыргыздын байыркы ата теги болгон ушу түрк менен түтөк ушул анын балдары Аму дарыя менен Сыр дарыянын боюнда жашаган дейт. Эми бул жерде дагы өтө кызыктуу нерсе бар. Маселен, негизинен биз Сыр дарыя деп айтып коебуз, бирок ага өтө чоң маани бербей келебиз да. Эмне себептен? Сыр десе, баягы сыр деген бир орусча краска дегенди эле түшүнүп калабыз да. Негизинен айтканда, сыр деген бул ошол эле өгүздү биз не деп айтабыз? Сыйыр деп айтабыз, Ушу уй жаныбарын, бодо малдын сыйыр деп дагы айтабыз. Ошондуктан Сыр дарыянын негизги мааниси бул сыйыр дарыясы. Демек, өгүздөр биздин ата тектер ушу бодо мал баккандыктан ушул жерде санжырада айтып аткан ушу Сыр дарыя деген сыйыр дарыя деп билдирет да. Демек, биздин жашаган жердин аты дагы, мисалы бул биздин Нарын дарыясы барып Өзбекстандын территориясынан Сыр дарыя болуп кетет, куюп. Ошол Сыр дарыя эмес, Сыйыр дарыя экен да. Сыйыр дарыя кыргыз тилинен айтканда. Бул дагы өгүз ушу бодо малды, уй малын билгизет. Экинчиден, Аму дарыя. Аму дарыя дагы ушул өгүз деген аты, байыркы аты, бул гректерде сакталып калган. Александр Македонский ушу Борбордук Азияга келгенде Аристотельдин жазууларында бул дарыяны Оксус деп жазып койгон да. Оксус. Демек, көрүп атасыз да, өгүз деген сөздү Оксус, өгүз дарыясы. Ушул өгүздөр жашаган элдин аты да. Бул ошол өгүздөр жашаган жерде аккан дарыяны өгүз дарыясын Оксус деп грек жазууларында жазылган. Демек, ушул менен эле биз кыргыз деген сөздүн чечмеленишин ушул Төлөк Төрөкан уулунун кыргыз эл санжырасынын негизинде жана башка тарыхый булактардын негизинде, палеогенетиканын негизинде дагы биз айтсак болот. Эмне дегенде, Самарканд, Самаркандская стоянка деп айтып коет. Самаркандтын жанында ошол 6000-7000 жыл мурун жашаган элдердин табылган сөөктөрдүн арасында ушул уй жаныбарындагы сөөктөрү табылган. Бул биз айтып аткан ошол өгүздөрдү баккан элдин ошол жерде жашаганынын далили деп айтсак болот да. Демек, кыргыз деген сөз 40 өгүз деген сөзгө мааниси туура келет деп
айтсак болот. Эми 40 деген сөз кыргыздарда мындай символикалуу болот да. Мисалы кур деген сөз дагы 40 дегенден бир кур, 40 кылганда бир кур түзөт да. Кур огуз же 40 огуз деген ошо кыргыз деген сөздүн мааниси мына ушул менен чечмелесек болот. Анда эмесе бүгүнкү сабак сизге кызык болду деп ойлойм. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.